Анталия шаарында эмгектенип жаткан мигранттар президент Сооронбай Жээнбековго, партия лидерлерине жана колунда бар адамдарга кайрылуу жасашты. Алар коронавирустан улам соода-саттык жайлары, мейманканалар жабылып, ишсиз калышканына байланыштуу акчалары күнүмдүк тамак ашка, керектелүүчү азык-түлүктөрү да түгөнгөнүн айтышууда. Айлыктарын алары менен кредитке, ата-энелерине, үй бүлөсүнө салып өзүлөрү күнүмдүк тапкандары менен жашоосун өткөргөндөр эми таптакыр отуруп калышты. Квартирада жашагандар акысын төлөй албай көчөдө калабыз деп коркушууда. Кыргызстанга кетели десе акчалар жок. Убактылуу аба жолу да жабык. Кыргызстандан жардам бере турган кишилери жок. Алар да өздөрү араң жанын сактап турушат. Алыстагы биздин абалыбызды түшүнүү менен кабыл алып, кыйналып жаткан мигранттарга колуңардан келген акча каражатынан жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз дешти Анталиядагы мекендештер. Урматтуу биздин Сооронбай Шарипович жана урматтуу партия лидерлери, сиздерге Анталия шаарынын Түркиянын Анталия шаарынын Кыргыз эли коомунун мүчөсү катары кайрылуу жасагым келип жатат. Азыркы учурда ушул көйгөй коронавируска байланыштуу бул жакта жашап жаткан 7-8 миңден ашык кыргыз журтчулугубуз бар. Азыр 18 жаштан 60 жашка чейинкилер алар азыркы мезгилде бир айдан ашык убакыттан бери жумушсуз калышты. Өздөрүнүн иче турган суусу жок, наны жок калышты. Ошол үчүн сиздерден жардам сурайт элек. Алар өздөрүнүн үйлөрүнө акча жөнөтпөй тургайлы, азыркы учурда өздөрү кам көрө албай калышты. Бийлик башындагылар ушу биздин талап жүргөн кыргыздарды эске алып жардам берип койсоңуздар, азыркы мезгилде ушу ижарага алган турак жайдын да акчасын төлөй албай калышты. Биз да жардам берип аттык, бирок биздин жардамыбыз убактылуу эле болду. Мындан аркы жашоосу кандай болот? Ошого же бир азга болсо жардам берип койсоңуздар, сиздерден чоң үмүт менен үмүттөнөбүз, өтүнөбүз, биздин үнүбүз сиздерге жетет деп ишенебиз. Алар жардам берүүнү каалагандар болсо, атайын топ уюштуруп, тизмелерди тактап, ар бир муктаж жердештерге жеткирип бере тургандыгын кошумчалашты. Коронавирус пандемиясынан улам Түркиянын айрым шаарларына, алардын ичинде Анталияга да коменданттык саат жарыяланды. Бул өлкөдө вирус жуктуруп алгандардын саны 47 миңден ашты. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев учурда башка өлкөлөр аба мейкиндигин жапкандыктан мекендештерди Кыргызстанга кайтарып келүү кыйынчылык жаратып жатканын билдирген. Ал эми биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов мекенге кайтууга жардам сурап жаткан Түркиядагы мигранттарды коронавирустун курч мезгили өтүп кеткенче өлкөгө келбей карантинде турууга чакырган. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн 42 өлкөсүндө Кыргызстандын жараны бар.